Келечекте күтөт салкын төр, чарчабастан чорка күлүктөр. Мекен үчүн кызмат кылалы, ыйман менен бирге жигиттер, ыйман менен бирге жигиттер. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Бир Кудайга кулач жайгандар, дини үчүн күйүп жангандар. Куран менен жүрөк нурланып, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар, сүйгөнүбүз улуу пайгамбар. Келечектерди бирге куралы, кереметтерди бирге суналы. Кудайдын жолу бизге аманат, келгиле жаштар кызмат кылалы. Мээримдүү боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштаймын. Рамазан айы кут болуп, каалаган тилегиңиздер кабыл болсун. Чоң атасынан небереси сурайт экен, чоң ата бул ниет деген эмне деп. Чоң атасы баарын түшүндүрсө, небереси түшүнбөй калды, мындай кыска нуска түшүндүрүңүзчү дейт экен. Чоң атасы андай да айтса түшүнбөйт дейт, мындай да айтса түшүнбөйт экен. Анан бир убакта чоң атасы небересине айтат экен: "Балам, тиги дара талап аткан кишини көрдүңбү?" дейт. "Көрдүм" дейт. "Ошону барып туруп бир теп" дейт экен. Небереси барып тепсе, дара талап аткан киши бурула калып небересин жыга чагаптыр дейт. Анда чоң атасы айтат дейт: "Ой балам, ниет деген ушул, ниет деген ушул. Кандай ниет кылсаң, ошо ниетиңе жараша жообун аласың" деп. Бүгүнкү темабыздагы, урматтуу көрөрмандар, ниет жөнүндө болмокчу. Жакшылыктар бирге болсун, көңүл буруңуздар. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река. Ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Бизде ниет деген бир маселе бар. Бир кыргыздан сурасаң, качан намаз окуйсуң десе, ниетим бар дейт. Менин ниетим бар. Кудай Таала ушу ниетимди жеткизсе, ушундай ишти кылам. Менин ниетим бар, ушуну кылам, муну кылам деген сөздөр бар. Себеби ниет деген бул өтө жогору мааниге ээ сөз экен. Ошо сөздүн ичинде көп сырлар камтылган экен. Бүгүнкү мейманыбыз дагы ошо ниет жөнүндө маектешели деп чакырганбыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажы Эратов.
Қош келіпсіз, салам алейкум. Алейкум ассалам, қош болдық. Фатва бөлімі бұл өте мындай татал дағы деп ойлаймын, білген кишиге жеңіл деп те ойлаймын, көп маселелер қозғой тұрған бөлім. Ошол бөлімді жетектеген Ажекенің орозосу жеңіл кетіп атса керек деп ойлаймын да. Қандай өтіп жатат негізі? Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, ассалату ассаламу ала расулилlah. Биринчиден жалпы жұмырай жұртқа ассаламу алейкум деп айтқым келеді. Жалпыңыздардың орозоңуздар кабыл болсын деп айтам. Көптің қатарында мен дағы елден қалбай дегендей жақшы жылдағыдай эле күч менен, дем менен орозону кармап атабыз. Орозо жалпысынан момун мусулмандар үчүн мындай бир жан дүйнөнү байыта турган бир байлыгы болгондуктан мындай жакшы маанайда өтүп атат деп ойлойм. Ушундай өзгөчө быйыл мондай бир башыбызга оор күндөр түшүп, элдин баардыгы мурдагыдай мечиттерде топтолуп намаз окуй албаса дагы, таравих намаздарга бара албасак дагы, бирок үй бүлөнүн кашында, үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу орозо тутуп дегендей, чогуу таравих намаздарын окуп, жакшы баарлашуулардын үстүндө болуп атат. Бул дагы өзүнчө бир башкача бир өңүттү, башкача бир таасирлерди, сезимдерди калтырып атат. Жалпысынан орозо Кудайга шүгүр жакшы өтүп атат десек болот. Абдан жакшы. Кыргызда мынтип коет эмеспи? Эмне кылсаң дагы ниетиңен тап, пейилиңен тап дейт. Бекер айтпаса керек да. Орозо кармаганда деле ошо ниетке жараша болот дейт. Мисалы үчүн жөн эле атам урушуп атат, апам урушуп атат деп кармап койсо кабыл болбойт деген сөздөр бар, мисалы. Анан неге эле ислам дининде, мусулманчылыкта ниет деген эмне? Кандай түшүнүп бересиз? Жакшы суроо бердиңиз. Албетте иннамал амалу бинният. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтылган сөз бар. Бул хадистин мааниси албетте ниеттер амалдарга жараша болот дейт да. Иннама ликулли имриин ма нава. Ар бир кишиге ниет кылган нерсеси берилет деп айтат. Сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күндө орозону тутуу өзү бир кыйын нерсе. Бул адамдын жашоосундагы адам үчүн бир чоң сыноолордун бири да бул. Бул ач курсакты тойгозобуз деп биз келерден эртеден кечке чейин иштейбиз, керек болсо дүйнө кезип кеткен жерге чейин болуп атпайбы? Ошо кара курсактын айынан. Бирок ошо кара курсакты ач коюп, жараткандын астында ошол улуу Алла субханаху ва таалага өзүңдүн чын ыхласыңды билдирип, анын өкүмдөрүнө баш ийгендигиңди көрсөтүп, кекиртикти тыйып, сааттан кечке чейин орозо кармалат. Бул мындай алып караганда кыйын эле нерсе. Бирок ошондой бир кыйын нерсени кылып атканда ниет туура эмес болуп калса, ошонча иш аракеттин баары бекер кетти деген сөз да. Сиз туура айттыңыз. Кээде орозо туткан адамдар кожо көрсүн үчүн, эл көрсүн үчүн тутуп коюшу мүмкүн. Кимдир бирөөгө бир жагынайын, көрүнөйүн деп тутушу мүмкүн. Анда бул адам үчүн чоң бир жаңылыштык болот. Анын кечке курсагы ачка жүргөндөн башка ага эч нерсе жок. Себеби ал ниет кылган нерсеси эл көрсүн болчу, эл көрсүнгө жетти же жетпеди. Эч бир нерсе пайда алган жок. Бул туткан орозосунан ошол кереметтүү Куранда айтылган, сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадисинде айтылган сооптордон кур жалак калып отурат да. Ошондуктан бардык эле иште ниет жакшы болуш керек, туура болуш керек, калыс, тык болуш керек бул нерседе. Ошон үчүн бул инсан эле эмес, жан жаныбар деле аруу ниет менен, ак максаты менен бир нерсени аткарса, мунун сообу чоң нерсе да. Ибрахим пайгамбар, белгилүү пайгамбар. Аны Намрут деген падыша отко салып азаптай баштайт. Айтканыңан кайткын деп. Ошондо бир канаттуу оозуна бир урттам сууну алып учуп жөнөйт экен. Отту көздөй. Отту көздөй. Кайда баратасың десе, мен ошол Аллахтын пайгамбары, Аллах деп аткан кишини азаптап атыптыр, от менен. Мен ошо отту өчүргөнгө баратам дептир. Көргөн адамга күлкүлүү. Анан айтыптыр, сен ушунун менен эми ошол алоолонгон отту өчүрүп коем деп ойлоп атасың десе, жок, ал сөз анда эмес. Менин ниетимде, менин аракетимде деген. Эртең кыямат болуп, Кудай сураса, ушундай менин сүйүктүү пайгамбарым отто азапталып жатканда сен карап турдуңбу десе, жок, мен салымды коштум. Ниет менен
өчүрүп койбосо дагы мен ушуга аракет кылдым деп баягы куштун аракети бааланды. Кайсы тарап экенин Билгизип коюп атат да. Эми анын астында инсандын ниети абдан эле чоң. Ошондуктан кандай гана жакшы, кандай гана ишти кылбайлык баардыгында аруу максат болуш керек. Бул ниет деген өтө чоң нерсе экен. Ташбака деле ажыга кетип баратып, анан качан жетмек элеңсиң десе, жетпесем ушул жолдо өлөм деген. Анан ажылык деп калдыңыз. Мисалы үчүн ажыга аттанган канча чоң сапар, Бирок адам турмушуна, адам жашоосуна немесе аманат, ишенич жок дегендей, эгер кимдир бирөө ажылыкка бел байлап, ниет кылып, жолдо каза таба турган болсо, ушул ниетинин негизинде ал ажы болуп өлүп, анан кыямат күнү ажы болуп тирилет экен. Ажыга жетип, ажылык кылбаса дагы, ажылык кылды деген иш берилип атат. Жыйынтык берилип атат. Демек, ар бир иштин башын башташта орозо болобу, намаз болобу, же жөнөкөй эле бирөөгө кайрымдуулук иштерди жасайбызбы, кандай гана коомчулукта коомдук иштерди кылбайлык баардыгында биз ниетибиз биринчи калыс болуш керек. Ошол калыс ниет менен кылсак жакшы иштерге жетишебиз. Тилекке каршы кээ бир учурда ушул кылган иштерибизде калыстык болбогондуктан натыйжасы оң эмес, тескериси чыгып калган нерселерге өзүбүз деле көптөгө болуп келе болуп. Баягы бузуку ниеттен Кудай өзү сактасын. Анан баягы Рамазан башталганда көп суроо берилет да. Карапайым элдин ичинде да жаңыдан түшүнүк алып, жаңыдан орозо кармап аткандар бар да. Анан мындай суроо туулат да. 30 күндүк орозо кармарда башында эле Аллахым мен ниет кылдым 30 күн бою сен орозо тутканы дейт. Ыраазычымын деген туурабы же ар күн сайын ниет кылыш керекпи? Жалпы бир ниет орозонун киришине сүйүнүп, орозону кабылдап, мен буюрса ушул 30 күндүк орозону кемтиксиз тутуп берем деп ниет коюш керек. Айтылат го кыргызда, жакшы ниет жарым мал дейт. Жакшы ниет жарым ырыскы деп кыргыздар бекеринен айткан эмес. Башынан баштап эле ниетиң оң болсо, жыйынтыгына оң чыгасың. Анан башынан баштап орозо келген мезгилде ушул быйыл бир аз сыгыраак болуп атат, кыйналып турам, ушу кармай алат бекем, кармай албайт бекемин деп эле башында ниетиң кылтык болсо, анда орозоңдо баратып дагы албетте кыйынчылыкка дуучар болуп, бирден ниетиңе жетесиң да орозоң толук болбой калат. Анан күндүн кандай кыйынчылыгына туш келбесин, ысык, суукка карабастан туруп, кыйынчылыгына карабастан туруп, ниетти катуу койсоң, күчтүү койсоң, Алла берет. Орозонун топугу бар деп коет бизде, ата бабабыздан айтып келген. Жөн эле ачка жүрүп көрчү. 6-7 сааттан кийин адам нерви кармабай калат, ачууланып эле эч нерсеге чыдабай калат. Бирок орозонун күнүндө 17 саатка чейин ачка жүрсөң дагы негедир топук бар адамда. Сабыры бар. Мен орозомун дегендей кылып, туткан өзүнүн кылып аткан ишинен өзү рахат алып, демеле бир чоң нерсени күтүп аткандай болуп, ушундай басыктуу болуп калат. Бул орозонун касиети. Демек, орозонун башталышында жакшы ниет коюш керек. Бул жалпы жөнүнөн болот. Анан албетте ар бир күнү орозого киргизип атканда, эртең менен суурлукка туруп, ооз бекитүүдө тамакты жеп, ооз жап атканда ниет менен жабат. Бул фыкый милдет болуп эсептелет. Ар күнкү орозого өз алдынча ниет кылышы шарт болот. Мен бүгүн эртеминден баштап кечке чейин орозо тутууга ниет кылдым, калыс Алла үчүн деп коюш керек. Бул кыргыз тилинде эле, энебиздин тилинде айтсак деле, бул кабыл боло берет. Ошол ниеттер кабыл болсун, азыр ушу жакшы ниет менен бир жакшы роликке кетмекчи, көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Сабактарыңыз бүттү. Үйгө кетип бартасызбы? Бүттү. Эмгете отура берем. Кое туруңуз эми. Бир чыныдан кофе ичели, шашпай сүйлөшүп отуралы. Анан үйгө барасыз да. Үйүңүз кайда качмак эле? Айтасың. Бир аз кабырашып кофе иччи. Же эмне, жеңемди сагынып баштадыңызбы? Эй. Жеңөңкөстүн жашаганыбызга быйыл августта 25 жыл болот. Жыл өткөн сайын андай сезимдин баары өзгөрөт экен. Ай Асан, могу бурушта жолдобай деген бар го. Ошол жолуккан сайын эле жолдон кармап алып эле, байке мен сизди аябай жакшы көрөм деп эле бирдемесин алып келип алып эле сыйлап калат. Анын көңүлүн кыя албай эле кечке бакылдап отуруп алып эле үйгө эмне болуп калганын билбей калып атам. Бүгүн эртерээк барып жеңеңди сүйүнтүп коеюн деп атам. Мен сизге эми көптөн бери айтчу сөздөрүм бар.
Негизи өзүңүздүн жашыңыз деле келип калды. Бир тупка таяп калдыңыз. Эми токтолуп дегендей кичине Кудай жолуна түшүп, намаз окубайсызбы? Ибадат кылып кичине, Кудайдан кечирим сурап, балдардын бактысын тилеп, жакында орозо да келатат. Орозо кармап кичине аракты таштап, намаз окуп баштаңыз эми. Жолукканда эле жашың өтүп баратат деп эле коркута бересиң. Ой, мен жапча элем. Ниет бар, Кудай буйрса убагы келгенде окуйм. Кары жашка карамак беле ажал деген. Мен сизди жакшы көрөм, ошон үчүн айтып атам. Жакшы нерселерди каалайм сизге. Намаз окуп баштаңыз эми. Ичимдикти таштайт. Анан чоочун аялдарга көз артпайт. Өзүңүздүн деле ден соолугуңуз чыңалып жакшы болуп каласыз. Жолукканда эле ушинтип эле кичине кыйнай бересиң. Кел, башка темага өтөбүз. Мен эми сизди жакшы көргөнүм үчүн айтып атам да. Жакшы нерселерди каалайм сизге. Намаз окуп баштаңыз. Макул эми. Дайым эле сурана бересиң. Бир жолу сенин тилиңди алайынчы. Макул. О жараткан Кудай, күнөө иштерди көп кылдым. Мына тооба кылып алдыңа келдим. Тообомду кабыл кыла көр, күнөөлөрүмдү кечире көр. Үсен агай дагы намаз окуй баштады. Анын да күнөөлөрүн кечирип, намаз окууга өзүң насип кыла көр. Амин. Жана намаз окугандан кийин жүрөгүм ылдыйлап, жеңил болуп, көзсө сонуп турбайбы? Саламатсызбы? Саламатчылык кел. Эмне болду, тынччылыкпы? Ой, тынчылык болбой калды. Түндө Үсен агай жүрөгү кармап каза болуп калыптыр бейиш болгур. Айланайын Кудай. Бул эмне деген шумдук? Кантип? Кандайча? Кечээ эле чогуу намазга барбадык беле? Орозо келатат. Буюрса орозодо кармайм деп атпады беле? Үсен аке, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Акыркы жолу болсо да намаз окууга жетишип калдыңыз. Намаз окудум, тооба кылдым деп кубанганыңыз үчүн Кудайым ырайымына алып, мээримине бөлөсүн. Өмүрүндө бир жолу болсо да маңдайын жай намазга коюп, жаратканга дуа кылуу кандай чоң бакыт экенин сиз артыңыздагыларга сабак берип кеттиңиз. Сиз айтпадыңызбы? Ошо ар күнү жакшы ниет кылып, күн сайын орозону кармаса жакшы депчи. Бирөөлөр уктап калды мисалы. Кандай болот анын ниети? Албетте бул жерде шариятыбыз жеңилдик берген. Эгерде саар менен ошол сааркы тамакты жеп оозду жапкан мөөнөттөн уктап калып өтүп кеткен болсо, анда ал адам туруп ошол мезгилден баштап ниетин улантып кете берет. Мен бүгүн орозо тутууну ниет кылдым, калыс Алла үчүн деп ниетин айтып коет. Ичпейт, жебейт. Тамак жебейт, ичпейт. Эми бул баягы адам өзүнөн да бул бир күн өзүнүн нафсин жазалап койсо, эртеси күнү өзү эле баягы эрте туруп дегендей кылып калат да. Негизи эми курсакты тойгозгондагы, ачыргандагы Кудай Таала, бул баардык нерсе Кудайдын колунда болгондон кийин Алла Таалага сүйөнсөк, Аллага баягы ишенсек, таянсак, Аллага тоокел кылсак, ал жардам берет. Уктап калбаганга аракет кылыш керек. Бирок тилекке каршы инсанбыз, уктап калган учурда кээ биргилер турат дагы, биз бир урттан суу ичип, Аллаху акбар анан оозун жаап коет. Бул ката. Бул өзү жабык турган оозун кайра ачып койду деген сөз болот. Себеби кечинде биз тамак ичип жаттык, ооз жабыл боюнча да. Эми белгиленген мөөнөт өтүп кеткенден кийин оозу жабык беле боюнча болчу. Ал кайра ачып туруп, анан кийин жаап койду да. Демек бул ооз ачылып калды. Андай кылбаш керек. Эгер уктап калган болсо, саарлык мөөнөтү өтүп кеткен болсо, ал эч нерсе жебей туруп эле ниет кылып оозун жаап коет. Ниет менен оозун жаап коет. Жаап коет дегени ниет кылдым, эртеменден баштап кечке чейин жемек ичмектен тыйылууга, калыс Аллах үчүн Аллаху акбар десе, орозосу уланып кете берет.
ниет боюнча да Кудай Тааланын мээрими чексиз да. Мисалы үчүн ушул башка амалдардын жөнүндө да айтсаңыз, мисалы мындай деп айтылат эмеспи? Бир ишти кылам деп, бирок кыла албай калсаң, Кудай Таала ошо кылбаган үчүн деле кылганды соогун берет деп. Эгер бир жамандыкка ниет кылып бирок жасабай койсоң, анда да сооп берет деген масала боюнча. Биздин акыркы заман үммөтүнө Алла Таала ушундай бир айкөлдүк, ушундай бир жакшылыктын бир катары ушул нерсени берген да. Кайсы дейт, бул адам жакшылыкты ниет кылып, ал ишке ашпай калса, ошонун бир сооп алат дейт. Ошого кылды деген соопту ала берет. Эгер жамандыкты ниет кылып, эгер жамандыкты ишке ашырбаган болсо, буга күнөө деп жазылбайт. Мурунку бизге чейинки жашаган үммөттөрдө жамандыкты бир адам эми ниет кылып коет да. Мен ушундай оорулук кылам, же ушул бирөөгө жамандык көрсөтөм, бирөөнү ушул мен өч алам деп, эми адамда жамандыгын алса жаман нерсе көп болот да. Ошон үчүн жакшы болгонго аракет кылыш керек. Ошо ниет кылганына жараша күнөө алып калыш керек. Биздин акыркы замандын үммөтүнө, пайгамбарыбыздын үммөтүнө өзгөчөлүк кылып, бул жакшылыкты ниет кылса, кылбаса да сооп берет экен. Жакшылыкты ниет кылгандыгы үчүн. Жамандыкты ниет кылып, бирок жамандык ишке ашпай калса, Кудай буга күнөө жазбайт экен да. Бул биздин үммөттүн өзгөчөлүгү. Демек, бардык эле амалдарда ниет менен баштаса, жакшы ниет менен баштаса, Алла аны жакшылыкка улап коет экен. Мисалы үчүн 5 вакыт намазды жамаат менен окуганга ниет кылалы баарыбыз, Себеби үйдө окуган эркектердин үйдө окуган намазына 1 сооп берилсе, мечитке келип жамаат менен окуган учурда 27 сооп берилет деп айтылат. Эми сиз мечитке жамаат менен окуйн деп ниет кылып жөнөдүңүз, үйдөн тарата алып, келсеңиз намаз бүтүп калыптыр. Сизге ушул ниетиңизге жараша жамаат менен намаз окуду деген сооп жазылат. Ниетиңиздин арулугунан, ниетиңиздин түздүгүнөн. Көрдүңүзбү? Ошондой эле башка хадистерде айтылгандай, ар бир кадамына сооптор жазылат, ар бир кадамына күнөөлөрү кечирилет, ар бир кадамына даражасын Кудай Таала көтөрүп коет. Жана ошондой эле жакшы ниет менен кылынган амалдардын даражасы бийик болот. Жана ал амалдардын Алланын астында кыйматы болот. Кыйматы дегени баасы болот дегени, мына бир хадисте, узун хадисте окуя келет. 3 адам сапарга чыгышып, тоодо болушат. Анан түнөп калайлы дешип бир күн үңкүргө кирет. Үңкүргө кирген мезгилде жаан чачын болуп, көчкү жер дагы чоң таш үңкүрдүн оозун жаап калат. Бул үчөөбү эми чыккандын айласы жок. Алар эми бардыгы бул жерден биз эми же чыгышыбыз керек, же ушул жерден азыгыбыз түгөп бир күн ачкалыктан өлөбүз. Келгиле андан күндө жараткан улуу Аллага кайрылып, бардыгыбыз жакшы ниетибиз менен жакшы амалдарыбызды ортого коюп Кудай Тааладан сурайлык. Алла бизге жардам берсин дейт. Ошентип үчөөбү тең өздөрүнүн жакшы кылган амалдарын ортого коюп, Алладан сурай башташат. Биринчиси болсо Алла Таалага дуа кылат. О Алла, мен өмүрүмдө бир жакшы ишим бар эле. Калыс ниетим менен кылган ишим бар эле. Ошону ортого коюп сурайын. Сен бизди бул балайдан куткаргын дейт. Мен ата-энемди дайым алдыга койчумун. Аларга чай бербестен эч кимге чай берчү эмесмин. Алар сүт саайт да, малдын сүтүн саап, ушуну биринчи саап келип, ата-энесине ичирип, анан балдарына ичирчү экен. Күндөрдүн бир күндө ушул падада жүрөт да мал эми. Кечирээк келип калып, антип минтип малды саап келгенгече ата-энеси уктап калат экен. Жанагы саап келип, куюп келген сүтүн ата-энесинин астында, столдун астына коюп, ушул экөө турса ичсин, анан мен ичейин, анан балдарым ичсин деп, ушул ниет менен отурат. Балдары жалынып, чыбыркырап, буттарына жабышса дагы бербейт. Ата-энем биринчисин. Ата-энем биринчисин. Таң атып кетет. Анан таң атканда ата-энеси туруп, сүтүн ичип, анан башкаларга ичирет. Алла, мен ушул ишимди, ушул жакшылык ишимди сен үчүн кылганмын. Эгер ошо сен үчүн болгон болсо, эгер кабыл кылган болсоң, дуамды кабыл эт дегенде, жанагы таш үңкүрдүн оозун жаап турган таш ачылып кетет бир аз. Бирок адам чыга турган эмес болуп калат. Экинчиси дагы ойлонуп отуруп, мен дагы өмүрдө кылган калыс Кудай үчүн кылган амалым бар эле. Ушуну ортого коюп сурайын, Алла мага жардам бер дейт ал. Ал ушул жакын жакшы көргөн бир аялды айтат. Ага көңүлү түшүп жүрүп, бирок жетпей калып, күн турмушундай болуп, турмуштун айынан ошол кыздын башына кыйын күн түшүп, кыйналып турмуштан жардам сурап келип калганда, ушул адам ошол аялга жаман ниетине жетүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот.
Бирок ушул мүмкүнчүлүгүн ишке ашырайын дегенде катуу Кудайдан коркуу сезим пайда болот дагы. Ушундай ишин токтотуп, калыс Аллах үчүн ушул жерден баш тартат дагы. Сураган нерсесин берип, Кудай үчүн жаман ишке барбайт. Ал дагы мен ушул ишти сен үчүн кылганмын дегенде Кудай Таала кабыл кылып, дагы кичине ачылат, бирок адам чыга албайт. Ошентип үчүнчү адам дагы өзүнүн жакшы амалын ойлоп отуруп ортого коет. О жараткан, бир адам менин колумда иштеп кетти эле. Бирок иштеп, баягы иш акысын алганы келбей калды. Ошол алган акысын мен бөлүп коюп, чогулта бердим. Ал бир короо мал болду дейт. Бир күн ошол келди дагы акысын сурап келди дейт. Сурап келгенде ошол коктудагы бир короо кой мал сеники дедим дейт. Ал карап турду дагы рахмат деп малын алып кетти дейт. Мен бир козусун да алып калбадым, бир козусун алып калууга да ниет кылбадым. Ушул ишти сен үчүн кылдым эле. Жакшы амалым сенин үчүн жакшы ниет менен болду эле. Кабыл кыл дегенде жанагы таш ачылып, үчөө теңкүдөн кутулуп чыгып кетти. Алла разы болсун. Пайгамбарыбыз сону хадисин айттыңыз. Бул жүрөктөргө пайда алып келсин. Анан сиз айткандай Кудай Таала баарыбыздын жок дегенде бир чиркейдин канатынчалык жакшы ниет ишибиз кабыл болгон болсо, ошонун урматында азыркы келип аткан сыноолордон Алла Таала бүт дүйнө жүзүн куткарсын, жамандыктар сактасын деген ниетти айтмакчымын. Не болсо да ата-энеге биз карызбыз. Кудай Таала баарыбызды ниетибизди түз, ата-энени урматтаган, жубайларыбызды урматтаган, балдарга улуулукту үйрөткөн инсандар болушубузду насип кылсын. Эми Рамазанда ажеке дуалар кабыл болот эмеспи? Жакшы ниет менен ушу жыйынтыктап атабыз. Бир элге дуа кылып тилегиңизди айтсаңыз. Элге айтарым, элге кылар дуам, Алла субханаху ва таала баарыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Орозонун ичинде берген орозо битер садакаңыздарды, зекетиңиздерди Кудайым кабыл кылсын. Эселеп сиздерге ордун менен кайтарсын. Кыямат күнүндө эч нерсенин көлөкөсү болбогон мезгилде Алла Таала өзүнүн аршынын көлөкөсүндө көлөкөлөткөн болсун. Жана мына бүткүл дүйнөнү каптап аткан апат, кырсык, балелерди Алла Таала бүт элди куткарсын. Анын катарында кыргыз элин Алла Таала куткарып, мындай балелерден, жаратылыштын күтүлбөгөн кырсыктарынан элибизди, журтубузду, мамлекетибизди Кудай Таала деп дуа кылам. Ушул Рамазан ичинде айтылган тилек дуалардын бардыгы канча деген момун мусулмандар орозо тутушту, дасторкондун четинде, озачарда дуалар кылышты. Ушул тилектер кабыл болсун. Мамлекетибизде тынчтык болсун, амандык болсун, барчылык болсун, токчулук болсун. Эң негизгиси бардык адамдарыбыздын ниети оң болуп, оң ниет менен кылган ниеттерибиздин бардыгын ишке ашышын мен Алла Тааладан сурап кетемин. Амин. Рахматика я архамар рахим. Сизге Аллах разы болсун. Айтканым. Келген кадамдарыңызга чексиз сооптор жазсын. Бул тилек келген меймандын баарын айтып атам. Ушу баарыбызды Кудай Таала Фирдавс жаннатта сүйүндүрсүн. Урматтуу көрөрмандар, ниетибиз түз болсун. Рамазанда көп эл жерибизге дуа кылалы. Демөөрчүлөргө терең ыраазычылык айтуу менен бирге кийинки күнгө чейин Кудай буйрса аманчылыкта көрүшөбүз деген ниет менен коштошмокчумун. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи.